Teması көркем өнөр жана окутуунун түрлөрү. Бул сабагыбызда биз көркем өнөр сабагында же болсо сүрөт сабагында окутуунун кандай түрлөрү бар, ошону талкуулап чыгабыз. Окуу процессинин, окуу тарбиялык иштерин жүргүзүү үчүн программа боюнча негизги 4 усулдук сабак түрлөрү бар. Биринчиси натурадан тартуу, экинчиси тематикалык сүрөт, үчүнчүсү декоративдик сүрөт, көркөм өнөр искусствосу боюнча аңгемелешүү, төртүнчүсү. Бул сабактын түрлөрү бири-бири менен тыгыз байланышта жана бири-бири менен болушунча толуктоо иретинде пландаштырылышы керек. Мезгилдин убактарын тартуу боюнча оңойдон кыйынга, акырындык темпи жана мындан сырткары баскычтуу сүрөттөрдү, баскычтуу темптерди колдонуу сунуш этилет. Мына азыркы талкуулап аткан бөлүктөрүбүздүн биринчиси бул натурадан тартуу боюнча. Натурадан тартуу боюнча чейректе эң көп саат коюла турган түрлөрүнүн бири болуп эсептелинет. Бул жерде натурадан бар нерсени өзүнө карап тартуу натурадан тартуу деп аталат. Мына сүрөттөрдө мисал катары мен 3 сүрөттү алдым. Бул жерде эки натюрморт, эки же андан ашык нерседен турган буюмдардын тобун тартуу натюрморт деп аталат. Натюрморт тартуу дагы натурадан тартууга кирет. Натурадан тартууда эмнелерге көңүл буруу керек? Бул жерде компоновка, нерселердин жайгашуусу, бири-бириге пропорциясы жана тартылуу мыйзам ченемдерин сактоо зарыл. Мына экинчи бөлүмүбүз болсо тематикалык сүрөт болуп эсептелинет. Бул жерде аты атап тургандай эле кандайдыр бир темага карата тартылган сүрөттөр тематикалык сүрөт деп аталат. Бул жерде дагы мен 3 сүрөттү мисал катары алдым. Мына кыш мезгилине карата тартылган сүрөт. Мына жерде кыргыз чыгармачылыгына, өнөрчүлүгүнө чагылдырган тема боюнча тартылган сүрөт, анан жомокторго тартылган сүрөт. Мындан сырткары мына окуучуларга кандай темаларды берүүгө болот. Мисал үчүн биздин үй, биздин айыл, спорт залында жана башка темаларды алып туруп, кыскасы кандайдыр бир теманы алып туруп, ошону талкуулап, ошол боюнча сүрөт тарттыруу бир бөлүмгө кирет. Кийинкиси болсо декоративдик сүрөт. Декоративдик сүрөттө мына 3 сүрөт мисал катары алдым. Бизге жакыныраак кыргыз элинин оймолорун, тартуу окумаларын үйрөтүү дагы ошо декоративдик сүрөткө кирет. Мына өсүмдүктөрдүн стилизациясы, жаныбарлардын стилизациясы, мына ортодо көпөлөктүн стилизациясы же болсо көпөлөктү декоративдик түрдө чагылдырган. Мындан сырткары декоративдик сүрөткө мына түрдүү майрамдарга карата тартылган открыткалар, чакыруу баракчалары жана башкаларды тарттырууга болот. Мындан сырткары мына тамгаларды кооздоп жазуу дагы декоративдик сүрөткө кирет. Эң акыркыбыз мына 4-бөлүк, бөлүккө бир аз чейрек боюнча 35 сааттын ичинен азыраак бөлүнгөн саатка карабастан бул жерде ошо аңгемелешүү сабагында эмнени алышыбыз мүмкүн? Мисалы үчүн мен мына Кыргызстанга белгилүү болгон 4 сүрөтчүнү алдым. Мына биринчиси Апарайтиев, өзүңүздөр билгендей эле, бул кыргыз элинин биринчи сүрөтчүлөрүнөн болуп эсептелинет. Мына экинчиси болсо Семен Афанасьевич Чуйков, Бишкектеги окуу жайы атына коюлган сүрөтчүлүк окуу жайы. Бул дагы кыргыз элинин жашоо шарттарыны чагылдырган. Мына үчүнчүсү болсо азыркы убакта Кыргыз Республикасынын баатыры Тургунбай Садыков. Бул Бишкек шаарындагы
почти 90% скульптуралар же болсо бедиздер азыркы айтуу боюнча ушул Тургунбай Садыковго тиешелүү болуп эсептелинет. Анан мына жерде дагы бир бизге чыган жигиттердин бири таанымал кыргыздарга бул сүрөтчү катары эмес, актер катары дагы таанымал болгон Сүймөнкул Чокмолов. Мунун дагы иштери өтө көп. Бул аңгемелешүү сабагында биз бир эле ушул сүрөтчүлөрдүн өмүр баяны менен тааныштырбастан дүйнөлүк сүрөт искусствосу менен тааныштырсак болот, дүйнөлүк сүрөт чеберлери менен тааныштырсак болот, кыргыз кол өнөрчүлүгү менен тааныштырсак болот. Бул ушул негизинен бир жылына 35-36 саат, 1 сааттан бериле турган болсо, ушул 4 багыт боюнча бөлүнүп сааттар коюлат. Эми урматтуу студенттер, ушул 4 багытты жакшылап таанышып, кошумча маалыматтарды интернеттен алып, ушул 4 багыттын ичинен бирөөнө силер бир A4 формасына сүрөт тартып туруп мага жөнөтүшүңөр керек. Анан кошумча маалыматтарды силер ошо сүрөт искусство боюнча китептерден жана азыркы интернет булактарынан алсаңар болот.